Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандарым. Исламдын өкүмүнө каршы болгон мусулмандарга кайрылуум. Хиджабты араб элдериники дейсиз. Сизге суроо. Сиз араб тарыхын билесизби? Ислам дин келгенге чейин алар кандай эле? Кимдер эле? Жооп. Алар абдан бузуку калктар эле. Шарап ичкиликтери көп. Кыздарын түрүлөй көмүп жана ар кандай көптөгөн буттарга сыйынышчу эле. Азыркыдай сиз жактырбай каршы болуп жаткан хиджаб, намаз, орозо, сакал коюу жана башка ушул сыяктуу парз сүннөттөр тилекке каршы алар араб элдериники жана алардын салты эмес. Тескерисинче, бул ислам дининин тартиби. Башкача айтканда, Алланын өкүмдөрү. Алланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушундай ислам тартибине чакырып баарына жеткирди. Эми ошол тартип бүткүл дүйнөгө жетип олтурат. Исламдын улуту жок, жери жок. Бул дин бүткүл ааламга, бүткүл инсанга өкүм кылынган. Хиджабка каршы чыккандарга, дегиле Аллахтын динине каршы чыккандарга айтаарым. Өкүнүп калбагыла. Тобо кылбасаңар сөзсүз өкүнөсүңөр. Эки ийниңерде периштелер отурганын унутпагыла. Алар ар бир кадамыңарды, ар бир сөзүңөрдү жазып жатканын унутпагыла. Кыямат күнү сүйлөгөн сөздөргө да жооп берүү керек. Оозуңар, тилиңер өзүңөргө каршы чыгып жүрбөсүн. Ойлонгула, ыйман келтиргиле. Алланын каарысына бөлөнбөгүлө. Кеч болуп кала электе кечирим сурап, тобо менен артка туура жолго кайткыла.